Бул жердин топурактарын полный мына чуңкурлугу 25 метрге чейин, бул жагы дагы бир 20 метрдей. 6 участканын топурагын кирпичине казып алган. Барпа айыл өкмөтүнүн тургундары менен кыш заводдун ортосундагы келишпестикке чекит коюла элек. Тургундардын айтымында кыш заводу үйлөрдүн участкаларын казып, 25 метрдей бийиктиктеги аңды пайда кылган. Анын эсебинен жергиликтүүлөрдүн 17 метрдей короосу аңга айланган. Буга нааразы болгон тургундар регион телеканалына кайрылышты. Ошол биз бул документти, мынакей документальный бардык жерлерибиз, бардык 6 үйдүкү тең. Бул жерлерди алып атканыбызда ушул үйдүн ээлери чогулуп кирпичный заводко барып, ошо директори менен бет болуп сүйлөшкөнбүз. Алар убадаларын беришкен. Ушундай кылып полный алган топурактын ордун кайра толтуруп бергенге. Азыр эми убадаларына турбай, топурак төктүрбөй коюшту, карабай коюшту. Өзүбүз мына шаарда домдорду ордун тазалаган мусорларды сүйлөшүп, ар бир машинага 200 сомдон төлөп толтуруп алдык. Чөкөдөбү айылында жайгашкан кыш заводдун айланасында 6 участок бар. Андагы тургундар мындан 4 жыл мурун бул участоктарды сатып алып, үйлөрдү куруп башташкан. Ал арада тургундар өздөрү унааларды жалдап, топурак менен аңдын ордун калыбына келтирүүгө аракеттенген. Тургундардын айтымында кыш заводу менен сүйлөшүүлөр жүрүп, ар бир участкага кара топурак төгүлмөк болгон. Үлүштү эсептегенде мына узунуна 37,5 болгон. Бул келишим боюнча 37,5 чек, ошондон нарыдан бир 5-6 метр упора коебуз деген жер токтош үчүнчү. Мына азыркыга чейин жыйынтыгы жок мисалы. Анан былтыр губернаторго барганбыз, губернатордан булардан чакырган, комиссия келип текшерген, толтуруп беребиз деп, ар бир машина, ар бир үйгө 10 машина деген. Ар бир үйгө 10 машина деген, бирок мына эрте жаз деген, эрте жазга мына уже май болду. Төктүрө элек. Төктүргөн топурагы мына бүт эле кум. Бул кара топурак кирбейт, бул каналдан казылган топурак экен. Булардыкы ошо 37,5 метр деп атат да, булардын документи боюнчачы, жолдон участкасы. А бизге 20 метр калтырып туруп, бизге лицензия уруксат берилген 2005-жылы. Маселе боюнча аталган Шорбулак кыш заводдун жетекчилигине кайрылдык. Ал завод лицензияга ылайык иш жүргүзгөнүн, бул иштер мыйзамдуу экенин айтат. Ошондой эле 2005-жылы завод иштеп баштаганда бул аймактарда үйлөр болгон эместигин кошумчалайт. Тургундар аңдын ордун толтуруп, участкасын калыбына келтирүү үчүн сүйлөшүүгө барган. Завод кыштан ашкан таштандылар менен аңды толтуруп берүүгө макул болгон. Частично жылда төгүп берип турганбыз. Анан акыркы ошо 2020-жылы ошо карантинге байланыштуу техникаларыбыз да келбей калып, бир жыл төгүлбөй калды. Кийинки жылы 2021-жылы ошол отходдорду производствого байланыштуу бизге өзүбүзгө керек болуп, өзүбүз иштетип калдык. Былтыркы чыккан ошол отходдорду быйыл төгүп берели десек, өздөрү отказ кылып коюшту. Бул боюнча тургундар айыл өкмөттөн тарта президенттин Жалалбаттагы өкүлчүлүгүнө чейин кайрылышкан. Анда комиссия түзүлүп, тынчтык жолу менен чечүүгө чакырышкан. Мирный бир соглашенияга келип, бир жакшына кылып өзүңөр чечишип алгыла, кандай неме кылып бере аласыңар дедиле. Эгер мусорду болсо биз төгүп беребиз деп айттык. Бирок өздөрү таап келгендерди силер сүрүп берсеңер болот дегенден, хорошо, техниканы биз беребиз сүрүп берип турган деп сүйлөшүлгөн. Анан по возможности кара топурак деп булар айтышкан, ар бир участка, 6 участка экен. По возможности деп айтылган эле, бирок азыр эми булардын требованиясы ар бир үйгө 10 КАМАЗдан төгүп бересиңер деп жол баштады. Барпа айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда Чөкөдөбөдөгү бул участкалар 2003-жылы чекке бөлүнүп берилген. Бирок кийин 2004-жылы айыл өкмөттөн токтом чыгарылып, 3 гектарга жакын жер аянты заводдун топурак карьерине бөлүнүп берилген. Барпа айыл өкмөтүнүн 2000-жылы токтом берилген Барпалыкул көчөсүнүн боюнан бөлүнген жер участкалары менен Кыргыз Республикасынын Госом геологиясын, же кен байлыктар жөнүндө министрликтин берилген лицензиясынын координаттары жер участоктары өтүп кетип жатат да. Ошол көчөнүн боюнан болгон 17 метр жер аянты калгандагы метрге чейинки аянтка жер участкасын топурак алууга лицензия берип жиберишет Госом геологиялары. Ошол эле мезгилде тура жайга да бөлүнүп кеткен. Чөкөдөбү айылынын тургундары кыш заводдон кара топурак төгүп аңды тосуп беришин талап кылууда. Бул маселе чечилбесе, тургундар укук коргоо органдарына кайрылаарын айтышат.
Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.